Sağ olun. Telefon koyup turчу bir yerinde çalışmay. Рахмат. Бул кайсы бутуна туруп кеткен пакистанец эле? Баняда пилинг жасаган байкелерге да окшошуп кетет экен. Же КамАЗ айдаган питактан көрдүм беле бул байкени. Сезбек Искеналиев деген ырчы байке турбайбы? Блин, ушунун кээ өтөсү маньяктарга окшош. Аялына кол көтөргөн кишилерге да окшошуп кетет ушу. Бул байкени киного чакырып ушундай жалаң страшный маньяк, саньяктын ролдорун бериш керек да негизи. Бирок мунун үнү да нежный да, блин, сүйлөсө кайра күлкүң келет. Үнү мээримдүү аталардай го. Ичпесе деле ичкен кишилерге окшошуп кетет экен. Бул байке элүүгө жакында уже карып келаттыр. Быйыл 25 жыл сахнада деген концерт берет экен. Мунун көрүүчүлөрү деле карыса керек. Бул афишаны Воронцовка, Ысык Ата, Жыргалаң деген жерлерге илип ошака эле концерт берип бериш керек го дейм. Бишкекке концерт берсе алардын баары убар болуп, тизелери, белдери ооруп келет. Убагында бос салкын менен кандай Кыргызстанды дөңгөрөтүп койду эле бул байке. Молодец бирок, жакшы байке.